Саламатсыздарбы Аргумент ТВ көрүүчүлөрү, бүгүн сиздер менен мен Айпери Осмоналиева болмокчумун. Бүгүн бизде конокто Өрчи Кайрат Салмакиев болмокчу. Саламатсызбы Кайрат мырза? Саламатчылык. Кош келиңиз. Кош болдук, албетте. Акыркы учурларда көрүнбөй кеттиңиз го. Ошо Кайрат Салмакиев кайда жүрөт, эмне менен алеп? Көрүнүп эле жүрөм го. Азыркы учурда мен өзүңүздөр байкагандай ар түрдүү фестивалдарды, международный фестивалдар менен даярданып атам дегендей, ырларды даярданып атам дегендей, күзгүгө даярданып дегендей, концерттерди мына өзүңүздөр көргөндөй элдин мыкты таланттуу ырчыларынын баардыгын тең мына 27-синде филармонияда концерт болгон атат. Мына ошолорду даярдап дегендей, андан сырткары мына Ысык-Көл Ракушка деген чоң международный конкурс башталганы турат. Север тарап жагында бул дагы абдан чоң бир оркестр менен ырдашат биздин конкурсанттар. Анан кийин жетөгүз дайыма кышкыбоздор мына ошолорго даярданып атып эле күндөр биринин артынан бири өтүп кете берет экен да. Бирок сен менен дайыма эле кабарлашып эле жазышып эле жатабыз го. Анан ошол Кайрат Кыргызды Кайрат Кыргыз кылган ким? Кайрат Кыргызды Кайрат Кыргыз кылган дал өзү эле. Өзүм эле, башка эч ким болбойт. Өзүңдүн арабаңды өзүң баягы сүйрөбөсөң, башка эч кимди эле сүйрөбөйт. Ошондуктан аракет кылган, позитивный, эпатажный бардык нерсенин баарын жасаган бул мен. Ошондуктан эч кандай бир баягы башка бирөөнү айтууга болбойт. Ушул сиз болсо ошол көптөгөн балдарды тарбиялап, ошол кыргыздын ошол маданиятына салымыңызды кошуп келесиз. Анан ушул арасында элге таанылган өспүрүмдөр барбы? Чындыгында таанылган баягы белгилүү ырчылар десем дагы болот. Менин ушул окуучулардын баардыгы тең, мисалы өзүңүздөр байкагандай эл аралык конкурс фестивалдарга катышып келет. Бир дагы мугалимде мисалы 30дан ашык, мына 31-чи деп айтайын, 31-чи гран-прини алып келип атат. Бул мен үчүн өтө сыймык да. Бир дагы мугалимдикинде мындай окуучулардан мындай сыйлык алып келген жок почти. Экинчи орун бар, үчүнчү орун бар, бирок алардын баарын тең баягы эсептеген жокмун. Башкы ошол баш байгени ээлегендерди баары айтып эме кылдым да. Чындыгында. Ошол эми Кайрат мырза, эми жеке жашооңуз тууралуу деле сөз кылсак, мына ар бир мырза мына өзүнүн табитине жараша жубай тандайт да. Анан сиз келечекте жубайыңызды ошол кандай элестетесиз, анан кийин качан үйлөнөсүз? Ошол ойлоп жатасызбы? Мен эч агы үйлөнгөм да. Ал жөнүндө кантип айтууга болот? Просто бул чыгармачылыкта түшүнө турган нерсе, сени колдогон нерсе болуш керек. Айткан нерселердин баардыгын тең көз караш менен эле эмне окуя болуп атканын баарын тең билип турган, колдоп турган жубай бул абдан жакшы дейм. Баардыгына тең ошондой каалайм. Ушул жакында эле соц тармакта ушул Кайрат Кыргыз бир модель кызга үйлөндү деген ошондой ушактар тараган да. Ошол тууралуу кененирээк айтсаңыз, балким ошол сиздин жубайыңыз? Жок, ал менин эң жакын досторумдун бири. Менин башкача айтканда менеджерим Америка Кошмо Штатта чоң иш чараларды алып барат. Ошо иш чараларга мени баягы чакыруу максатында, концерттин программаны сүйлөшүү максатында кезиккенбиз. Мына ошол кезиккенде ошол Замира Миссис Европа, мына ошол эжекебиз атайы бизге өзүнчө бир достору калпак, анан жолукпа дарт эткен. Мына ошол экөөбүз баягы эстеликке деп түшүп койгонбуз. Анан кийин историяга киргизип койсом, анан чыгып кетти ошол. Ошол баары эле ошол Кайрат Кыргыз үйлөндү, ушул модель кызга деген ушундай жаңылык боло берсин да, кайра. Үйлөнө турган болсо үйлөнүп кете бербес, анын эмнеси бар экен. Азыр бизде демократияда биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү аялды ала бериш керек. Канчалык бага алсаң, ошончолук ынтымакка келтире алсаң, дальше кете берсе болот. Бул тууралуу жубайыңыз эчтеке айткан жокпу? Ну, всё нормально. Всё хорошо. Ошондо чыгармачылыкка чейин эң акыркы кылган жумушуңуз эмне болду эле? Мисалы кандай жумуш? Эми буга чейин сиз эми бир, может быть, даже бир продюсер болуп жүрдүңүз эле? Негизи мугалим деген нерсе бул баары бир как продюсер катары дагы эмгектенет. Вокалдан сабак берип атканда ал балаңды окуучуң тияка чыгарасың, бияка чыгарасың, баягы аракет кыласың дегендей, алардын баардыгын тең чыгарып аткан. Ошол эле баягы продюсер вот есть мугалим деген нерсе да. Ал эми концерттин продюсер дегенде баягы биздин көп кыйналып калат да, чоң ырчылар, эжекелер, байкелер дегендей. Мына ошолордун баардыгын тең
баягы концертный программа дегендей ошолорду продюсировать этип, концертне жардам берип, организовать этип аракет кылып жүрөбүз да. Мисалы фестиваль деле тоже продюсер деп эсептелүүгө болот да. Мына ошол автору, редактору, ошонун организаторлордун бирибиз да. Жакшы, анан сиздин стилиңиз деле өзгөчө. Ошол стилди тандоого ким жардам берген же өзүңүзбү? Жок, мисалы ар бир нерсени бир жактан көрүп тандап көрүп билесиң да. Мисалычы, момундай каласың деп. Мисалы азыр фэшндерди көп көрөм, мисалы ошол фэшндерди инстаграмдан өзүм баракчама мисалы каттап алам, аларды көрүп, анан ошол жакта эмне болуп аткан болсо, мага ылайыктуу бир жакшы бир жаңыча бир показ болуп аткан учурда модельдерден көрүп эле, мына береки мага отурат экен, үстүнө алышым керек экен, же астына алышым. Ошо тандап алып эле баягы кийинип дегендей. Ошондо өзүңүздүн дизайныңыз бар да, ошого тиктиресиз. Анан албетте ошол барып тиктирем. Же болбосо өзүм деле кээде керектүү жерден бош болгон убакта баягы өзүбүз деле даярдап коебуз да. Анан ушунга чейин ошол Кайрат Кыргыз президенттик шайлоого аттанат деген деле ошондой сөздөр болду эле го. Ошол анан саясатка болгон табитиңиз кандай негизи? Ар бир адам өзүнүн патриот сезет. Мисалы ушундай кырдаал болуп аткан учурда, ар түрдүү азап болуп аткан учурда ошол мамлекетти оңдойм деген максатта бүт баар тең баягы аракет кылышат. Ушу балким президент болуп калсам иштейинби деген бир аракет да. Но президент организатор болуш керек. Организатор болбосо ал эч кандай мондай бир ийгиликке алып келбейт, алып барбайт дегендей. Чындыгында аракет кылыш керек да. Мисалы азыркы учурда биздин журт башчылары эми аракет кылып, эми билди да, түшүндү да, эми аракет кылып атат уже мамлекетти оңдогонго. Эми баягы иштеп, аракет кылып, антымытым эметип атышат. Но албетте кийинки жылдары какой-то бир президентский шайлоо болгон учурда мен дагы баары бир коем, себеби деген азыр уже даярданып атам дегендей. Ошол. Гүлбө, мен чындап эле айтып атам. Мынакей негизи эле жакында парламенттик шайлоо болот да. Албетте ошол парламенттик шайлоого буйруса июльдан кийин көрөсүздөр кайсы партия менен мен ошол кадам коерумду. Мына ошондон үйрөнүп тажрыйба, анан 5 жылдыктан кийин анан буйруса. Ошондо депутат эмес, сразу президент болуп кетет? Жок, албетте депутатка коюп атам, депутаттан албетте өтүшүм керек, өтпөсөм болбойт. Аракет кылышым керек, андан кийин үйрөнүп жакшы, анан кийин президентке жөнөлө. Сыр болбосо, кайсыл партия менен аттанат? Азыр пока партиялар көп негизи. Алардын бирин баягы программага ылайыктуу тандап алышым керек да. Сиз азыркы ушул президентибизге, ушул президентибизди колдойсузбу же кандай? Жок, мисалы келген киши, мына азыр Садыр Жапаров болуп атат. Бул кишини аз эле болду да убакыт болгону. Бул кишини бардыгыбыз тең колдошубуз керек да. Болду уже, бул оңой менен келген жок да, мисалы президент болуп. Баягы багына жараша келип калды дегендей. Ушул кишини колдош керек. Мен муну менен эч кандай ишим деле жок, мисалы президент болуп атабы, тиги болуп атабы, ишим деле жок. Бирок колдоп баягы помогать этишибиз керек да. Анан кийин помогать этсек, может быть, дальше биз менен чогуу иштешип кетет дегендей да. Албетте. Жакшы, анда ошол Кайрат мырза, эми сиз чыгармачыл адам болгондон кийин ошол сизге коомчулук тарабынан ар кандай сындар дагы айтылышы мүмкүн да. Анан кийин ошол айтылган сындарга ошол өзүңүз кандай көз караштасыз, анан маани бересизби негизи? Конечно, мисалы сынды туура бере тургандар бар, туура эмес бере тургандар бар. Жөн эле мындай жазып койгондор бар. Мисалы Инстаграмдан дегеним да. Ал эми мындай сын бере турган баягы биздин чоң ырчылар болот, ошолордун баардыгын тең айткан нерселерин көңүл бурушубуз керек албетте. Биз жаштар, например, ошол улуу адамдардан үйрөнөбүз баары бир. Ошол кээ бир ырчылар ошол комментарий бөлүмүнө кээ бирлер ушундай сындарды жазышат го, ошолорду алып алып өчүрүшөт да. Сиз деле отуруп алып кээ бирде ушундай комментарийлерди өчүрөбүзбү? Жок, мен өчүрүп убара болбойм. Мен сразу блокко коюп коем, болду, заблокировать этип коем, болду. Эч проблема жок. Жакшы, анда ошол Кайрат мырза, бизге убакыт бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда сизге ошол эркин микрофон болсун. Мен ушул сиздердин аргумент деп ошондой бир чоң программа ачып атасыңар, аракет кылып атасыздар. Бардык журналисттерге ийгиликтерди каалайм. Эң сонун күндөр болсун. Дайыма ушундай чыгармачылыктын үстүнө иштей бериңиздер, аракет кыла бериңиздер.
негизи сиздер бар, биздин чыгармачылык ушул сиздер аркылуу биздин Кыргызстанга белгилүү болуп мындай бир жардамдашып атасыңар. Мен терең ыраазычылыгымды билдирем албетте сиздерге. Чоң рахмат. Эми урматтуу Аргумент ТВ көрүүчүлөрү, ушул менен биздин маегибиз соңуна жетти. Ал эми сиздер менен кийинки ушул чыгарылышта көрүшкөнчө биз менен болуңуздар. Айкалышкан алычырды эстесем эстесем, али дагы кубат берет сезимге сезимге.